Ассаламу алейкумдар, урматтуу мекендештер. Кандайсыңар? Жакшыбы? Ден соолук иштер. Мен кайрадан Зак Күчмен сиздерге бул Мелис Сасбеков боюнча айтып кетейин. Садыр Кожоевичке тийиштир да. Жайы миллиондон 3 миллион доллар алган, анын жарымысын жеп алган. Анан кийин как будто анын акчасын жеп, элдин акчасын жеп алгансып. Мурунку чоңдордой жеп же болбосо качып кеткен жок да турабы? Азыркы президентибиз алтындай киши Садыр Кожоевич менен Камчыбек Ташиев экөө кандос болуп, Сулайман Султан менен Ибрайым Пашадай эле дос болуп, сонун иштерди бүтүрүп атпай турабы? Канчасын карматып, канчасын кустуртуп, эмне көзүңө май басып калам, көрүнбөй атабы? Мелис Сасбеков, сага чейин 5-6 кишиге жооп берген билесиңби? 1-2 ай мурун. Ошого чейин жооп берип келатам. Канча жерлер мактап, мен деле канча 2 жылдан бери журналист болуп, анын жөнүндө кырылыштар бүтүрүп атканын баарын көрсөтүп, бүтүп аткан жерлери, бүтпөй аткан жерин баарын көрсөтүп жүрдүм. Эмне көзүңө май басып калдыбы? Эмне көрүнбөй атат? Канча ушинтип жакшы жагын мактабайсыңар, жаман жагын эле чукулап турасыңар ушул убакка чейин. Өзүнүн колдоп аткан канча деген миллион киши колдоп атса, президентибиз менен Камчыбек Ташиевди кайра ортодон кыпчылап ушундайлар чыгат да, жырткычтарчы. Булар кармаган жарашпайт экен, буга чейин кармалып чыккан, анан кийин азыр чет мамлекетте жүргөн го да бу дагы, Тилекмат, анан ушу Болот, Бакытбек, тиги Калмаматов, Эмил дегендерге өткөндө жооп бербедим беле? Мунусу калып тура жетишпей тургансы. Ушулар бир кишиге иштей тургандыр го дейм, бир кишиге иштейт го дейм. Ушулар пресс-служкага коюп туруп, бирөөсүнүн башын алсаңар эле эмкисине сабап болмок да, эмкиде булар мындайлар азайып, даже жок болуп кетмек да. Жамандагандар, чукулагандарчы. Эптеп эле элдерди чогултуп анан митинг кылыш керек да буларгачы. 7-чи президент кылыш керек, анан булар болбойт, кыйратпайт экен деп жаман жагын тандашат экен да булар, жакшы жагын мактабайчы. Болду, 7-чи президент болбойт, булар болду. Искак Разаковдон кийин ушулар эле болду президент. Ушу боюнча калышат 50 жыл, 100 жыл иштесе дагы. Кылымдан кылымга чейин булар тарыхта калат дегендей алтын тамга менен. Эмне жакшы жактар көрүнбөй атабы көзүңө? Канча пенсиялар көтөрүлдү, айлыктар көтөрүлдү, жүз объекттер ачылды, заводдор. Мынакей ошо Кыргызстаныбызда буюрса гүлдөп өсүп, дүйнө жүзүндө мамлекеттердин алдында болуп калды дегендей. Кытай, Япония, Америка жетпесе да зато мамлекеттер өсүп алдыга көтөрүлүп калды, Кыргызстаныбызчы. Канча деген нациялар келип таң алып атышат. Мен мурун мындай болгон эмес эле. Азыр сонун болуп калган го, өзгөрүш сонун болуптур. Азыркы президент сонун иштеп аткан турбайбы? Аябай акылдуу киши экен деп таң алып атышат. Андан кийин эмне сен анда жаман жагын чукпойсуң? Анда өзүң иштеп көрбөйсүңбү? Же сенден акча алдыбы? Же сенин элдин акчасын жеп эле кайрадан мурункулардай качып кетпей, кайра кустуртуп карматса дагы бул иштеп атпайт туурабы, аракет кылып, өз элдердин көзүнө көрүнүп калды иштеп атканы 3,5 жылда. Өнүктүрдү, 33 жылдан бери өнүкпөгөн нерсенин баары тең. Жомок айлантып атпайбы? Өзүң иштесең көрөт элем. Сен давно эле 3,5 жыл эмес, 3,5 күндөн кийин эле качып кетмексиң иштей албай, элди ээргип атпайчы. Президентибиз 4 саат уктайт, сага окшоп 8 саат уктабайт. Үйдөгүнү кандай бакса үйүндө семьясын, азыр 7 миллиондор ошондой көңүл буруп атат. Аябай элдердин баарына көзүнө көрүнүп, уже жүрөктөрүн алып калды. Мактап, молодец, буга чейин мындай өнүкпөө эмес эле. Ушундай адамды Кудай берип койду бизге деп жакшы элдер мактап баштаса, кайра аны колдоп аткан адамдын баарын качырасың го. Кайра мындайлардын башын алыш керек негизи. Садыр Кожоевич, Камчыбек Ташиев. Менин сөзүмдү эки кылбай, олардын баарын башын алгылачы, вообще чектен ашып кетти ушундайлар. Көзүмө көрсөтө көрбөйлөчү. Мындайлар жайнаган сайын анан ушулар ызычууларга салат да, анан жаман жактарын карайт, жакшы жактарын мактабайт да. Өздөрү кыйратып салгансыпчы ушу 33 жылдан бери. Токтоткула да мындай концертиңерди. Болду дейм, чет мамлекеттерге жаман көрсөтпөйчү. Кыргызстаныбыз жакшы эле ойгонуп өнүгүп баштаса, наоборот, жалгыз кишиге жардам кылбайлыкпы, өзү эле айтты эле го башында. Президент болордо, мен жалгызмын, силер 7 миллионсуңар, мага жардам кылышкыла деген сөз бар го. Мамлекетке мындай салым кошкондор бар да, бюджетке жардам көрсөтпөйлүкпү? Анан каяктагынын баарын урдуп эле оюңа келген баарын оттой бербечи. Жакшы жагын мактагыла, ошондо Кыргызстан өнүгүп, дүйнө жүзүнө таанылабыз дегендей. Мындай президентке жетпей жүрсө кайра качырасыңар да 7-чи президентте. Болбойт, 50 жыл бою болсо да жетиштүү бул президентибиз Камчыбек Ташиев. Анан кайра силерге оюнчукпу президент болуш дагы? 7 миллион кишиге көңүл буруш, 4 саат уктап, дүйнө жүзүнүн баарын кыдырып, каршы алса зато бүтүрүп кутулуп атат да туурабы? Саска тыгылып атканда 20 жылда ошол маалда президент болуп калды. Эмне ал продукт кымбаттаса да, көп нерсе кымбаттап кетсе эмне, президент күнөөлүүбү? Баягы дүйнө жүзү кымбаттады, бияк кымбаттады, ошо дүйнө жүзү арзандаса анан биз деле арзандайт экен. Анан кийин жакшы жагын мактабайсыңар да, анан кийин башка жагын чукпойсуңар да. Сенин башыңарды алыш керек болду. Жетиштүү да, мындай кармаган жарашпайт экен. Силер бир кишиге иштеп атасыңар да, ушундайлар пресс-служкага коюп кармап туруп башын алгыла бирөөсүн, Садыр Кожоевич, Камчыбек Ташиев. Менин көзүмө көрсөтпөй, вообще чектен ашып кетти буларчы. Мындайлар күн сайын чыгып көбөйө берсе, элдин баарын, жакшы адам баары силерди колдоп аткан баарын үркүтүп, митингге чейин бара тургандай ою бар булардынчы. Болду, митингди кыла албайсыңар, духуңар жетпейт болду. Булар мындай негизи жомоктор эле болгон эмес мындай күндөрчү. Ойго да келген эмес ушундай президент болот го, Камчыбек Ташиевдей болот го депчи. Мынакей Кудай жиберип койду сонун алтындай болгон президентибизди. Болду, колдоп алалык болду. Мындайды качырбаш керек. Кайра эмки президент мындай иштей албайт болду. Мындай адамдар бир кылымда бир жарылат дегендей, акылдуу кишилер. Мына башын иштеткен ушундай сонун нерселер бүтүрүп аткан, жомокто калтырып аткан алтын тамга менен калат буюрса бул күндөрүбүз дагычы. Садыр Кожоевич менен Камчыбек Ташиев. Саламатыңыздар, мен Зак Күчмен.